Өрт жалын бул ата журттун жолунда, өлкөбүздүн бүт өмүрү колуңда, руху бийик от бийлесин токтобой, шамал дошу сиңип калган боюңда. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага жогорку соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери катышты. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова салтанаттуу иш-чараны ачып, жалпы жааматты Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Бүгүнкү күндө канчалаган улуттар эгемендикти эңсеп, бирок жетпей келерин жакшы билебиз. Ошондуктан ата-бабалардын төгүлгөн каны, тынбаган күрөшү, аянычтуу тагдыры жана энелердин көз жашы менен куралган эгемендүү мамлекетибизди коргоо баарыбыздын ыйык милдетибиз. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы, мамлекеттин түптөлүшүнө салымын кошкон инсандар эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата жогорку соттун төрайымы жана жергиликтүү соттордун төрагаларынын куттуктоолору камтылган видеоролик көрсөтүлдү. Мындан тышкары жогорку соттун аппарат кызматкерлери мекен, ата журт жана эгемендүүлүккө арналган патриоттук ырларды көркөм окуп беришти. Священный праздник всей страны в день независимости нашей расцвел, как в первый миг весны. Иш-чаранын алкагында сот адилеттигин жүзөгө ашырууда, соттордун ишмердүүлүгүн камсыздоодо жетишкендиктери үчүн бир катар аппарат кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун ардак грамотасы, алкыш баракчалары берилди.